Саламатсыздарбы? Эфирде Назар апталык программасы жарым саат бою кызматтарыңыздарда мен Асанбек Каракозиев болом. Өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды эсиңиздерге кайрадан салабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача сунуштайбыз. Бишкек тесттеги кырдаал эл үшүгөндөн кийин өкмөт башы жоопкерчиликти өзүнө алды. Жалал Абадтагы көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнө дагы бир кабат кура башташты. Ош шаарынын бюджети көбөйдү, бирок 2 жыл баштагыга салыштырганда дагы деле аз. Чоңдордун келүүсүн күтүп, курулушу бүткөн мектеп пайдаланууга берилбей жатат. Ордош Өзбекстандан чыгармачыл инсандар Кыргызстанга келишти. Берүүбүздү баштадык. Өкмөт башчы Бишкектеги жылуулук борбору боюнча жоопкерчиликти өзүнө алды. Премьер-министр тез күндөрдө жылытуучу борбордогу авария боюнча комиссия түзүп, күнөөлүүлөр аныкталарын жогорку кеңеште билдирди. Анткени эл өкүлдөрү катуу суукта жылуулук үзгүлтүккө учураганын сынга алып, өкмөттүн отставкасын да талап кылып жиберишкен болчу. Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева кеп кылат. Жылуулук электр борборундагы окуя шаардыктарды катуу суукка калтырып тим болбой, бул тармакта көйгөйлөрдү ашкере кылды. Анткени Кытайдын экспорт-импорт банкынан алынган 386 миллион долларлык оңдоп түзөө бир аптага туруштук бере алган жок. Мындан улам премьер-министр Сапар Исаков жарандарга ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн өкмөттүн атынан шаардыктардан кечирим сурап, окуянын чоо жайына токтолду. Кырдаалдын кесепеттерин мындан ары кандай иш жүргүзүш керек, кандай кадрлык саясат өткөрүш керек, кимдерди мен жумуштан алам, кимдерди кетирем, кимдерди алам, муну мен өзүм чечем. Себеби мен жоопкерчиликти өзүмө алдым. Себеби мен көп нерселерден уга баштадым. Мисалы ал жерде коррупция бар, кээ бир запчастьтарды салдык деп коюп, салбай коет деп айтып атат. Эми бул имиштер, бирок мунун баарын изилдеш керек. Мунун баарын биз мындай карап чыгышыбыз керек да, ошондуктан кылмыш иши ачылып атат бул жерде. Өкмөт башчы мындан сырткары бардык жоопкерчиликти өзүнө аларын жана иликтөө комиссиясынын корутундусу чыккандан кийин катачылыкка жол берген тиешелүү кызматкерлерди жоопко тарта тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле эл өкүлдөрүн бирге кызматташууга чакырды. Ал эми шалаакылык боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Бирок айрым депутаттар козголгон беренеге ынанышпайт. Сиздер козгогондо биринчи мыйзамды козгосоңуздар. 316 менен козгоп, 303-кө өтө албайсыздар. Кайрадан иш козгош керек. Башынан бир жумадан бери маалыматтан бөлөк кандай маалымат керек? Бул жерде коррупция турат. 20-30 чиновниктин кулагы көрүнүп турат. Азыркы биз чогултулган материал негизинде биз 316 Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 316 шалакалык беренесин эле көрдүк. Бирок биз айтпайбыз ушул менен токтолуп калды деп. Эгерде коррупциянын белгиси же башка кылмыштын белгиси көрүнсө, биз өзүнчө бөлүп, туура өзүнчө өндүрүшкө бөлүп, ал боюнча кылмыш ишин козгоп туруп, аны да тергейбиз. Кытайдын TBA компаниясы менен түзүлгөн келишимди 5-чи чакырылыш ратификациядан өткөргөн. Анда жылуулук, электр борборун жаңылоо бир катар мыйзам бузуулар менен кабыл алынып жаткандыгы айтылган. Депутат Исхак Масалиев бул келишимди түзүүдө ошол кездеги парламентинде кыйыр түрдө күнөөсү бар дейт. Ошол мезгилде бекиткенде эми үчүн техникалык, экономикалык негиздемеси жок, эми үчүн проект жок деген суроолорду бериш керек болчу да. Ошондон парламенттин деле айрым учурда жоопкерчилик бар. Бирок мен муну айтканым, бул депутаттардын күнөөсү бар деп айта албайм. Бул жерде аткаруу бийликтин түзмө-түз милдетин аткарбагандыгы көрүнүп турат. Жыйын жүрүшүндө Энергия холдингдин дарегине да бир топ сындар багытталды. Анткени көйгөй Бишкекте эле эмес, жалпы региондордо жаралып, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Мындан сырткары башка шаарлардагы жылуулук берүү тутуму көңүл жубатарлык эмес экендиги белгиленди. Депутаттар кыйын кырдаал жараткандыгы үчүн кайсы жетекчилер кызматтан кетерине кызыгышты. Ушул күнгө, ушул саатка сизге канча ушул ишти кырсыкта күнөөбүз бар деп жумушунан кетүү үчүн өз ыктыяры менен канча арыз беришти? Мага бир киши келип арызын берди. Менин жанымда отурат ал киши Калиев Айбек Рыспекович. Бирок мен алар арызды кабыл алган жокмун. Конечно, эми проблемалар көп. Айбек Рыспековичте да күнөө бар, сөздүн ачыгы. Бирок ачык айтайын, Айбек Рыспекович мага ушундай арызы менен келип
кирген. Алдыда атайын комиссия түзүлүп, кырдаал боюнча иликтейт. Жыйынтыгында бир катар коррупциялык иштердин бети ачылары күтүлүүдө. Башкысы иликтүү, объективдүү жүрүп, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышын Жогорку Кеңеш талап кылды. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Жалал Абад шаарында 4 кабаттуу үйлөрдүн үстүнө кошумча кабат түшүүдө. Курулушту жеке ишкерлер жашоочулар менен биргелешип келишим түзүп, ыктыярдуу түрдө ишке ашырышат. Азыркы тапта эски үлгүдөгү үйлөрдүн бирине кабат кошулду. Сыноодон жакшы өтсө дагы 3-өндө курулуш жүрмөкчү. Деген менен бир кабат толукталган алгачкы үйдө нааразычылыктар жаралды. Сапат боюнча эмес, төлөнбөгөн компенсациянын айынан пикир келишпестиктер пайда болду. Кененирээк кабарчыбыз кеп калат. Кошунам телевиденияга сүйлөп берген эле. Анан ала келип айтыптыр, мен сага көрсөтөмүн. Тез үйдү бошотуп кой, ремонт кылып берем, анан бирок мен сага көрсөтөмүн деп ошентип коркутуп атат. Көк Арт кичи районундагы номер 81 4 кабаттуу үйдүн үстүнө бирден батир кошулган. Жашоочулар менен жеке ишкердин өз ара макулдашуусуна ылайык курулуш бүткөн соң 4 кабаттагы батирлердин ремонттоп берүү одланган. Арадан убакыт өтүп, жеке ишкер айтканын аткарбай жатыптыр. Талап кылган учурда ыдык көрсөтүшкөн. Бир жума катар жамгыр жаады. Ошондо полностью үйүмөн суу өттү. Даже жатканга месте калбай калды. Анын полный тазик-пазиктери коюп, 2 күн ушинтип түнөдүк биз, балдарым ар жакка коюп. Анан ошентип баты экени чакырдык, көрсөттүк. Анан бул менден эмес, Кудайдан да деп ошентип отказ кылып койду. Жеке ишкер болсо курулуштан улам зыян келген 4 кабаттагы батирлерди оңдоп берүүдөн танбайт. Ал үчүн жашоочулар батирлерин бир жумага бошотушу зарыл. Тургундардын ушул талапка макул болбой жатканынан улам жумуш артка сүрүлүп жатыптыр. Шаарды көрөсүңөр, өтө дачар үйлөр көбөйүп кетти да ошочу. Анан ушуну мэрдин эмеси менен, инициативасы менен ушундай эме кылганда мамлекеттен да акча кетпесин, элден да акча кетпесин. Ошол үйдүн үстүнө бир кабат куруп туруп, ошонун акчасына толук бүтүрөбүз депчи. Номер 81 үйү дээрлик 40 жыл мурда салынган. 4 кабаттуу үйдүн жалпы 64 батири болсо, эми алардын үстүнө 12 батир кошулду. Негизгиси башка жаңы түшкөн үйлөрдүн сапаты, кепилденген убактысы да узактыгы менен айырмаланат. Маселен, үйдүн туруктуулугуна 100 жыл, тамына 20 жыл кепилдик бар. Ал эми курулуш иштерин жүрөөрүнүн алдында ал жерге жанагы инженер техникалык изилдөө жүргүзүлүп, ошо негизинде ошонун үстүнө дагы бир кабат кошсо болот деген чечим чыгарылган. Ошолго таянылган бар документтер. Эски үйлөрдү заманбап кылып жаңыртууну шаар мэри тургундардын өтүнүчү менен өзү колдогон экен. Анткени шаарда башка аймакка үй курууга жер тилкеси жетишпейт. Учурда шаарда болгону 2,5 гектар гана курулушка жарактуу жер бар. Биринчиден жерди үнөмдөө жана сапаты мыктылыгы мэриянын макулдугуна түрткү болгон. Подвалдагы водопроводный трубаларыны алмаштырышты. Анан эшигинде благоустройствосын баштаптыр, бүтүрбөптүр, бирок ошону бүтүрүш керек биринчиден, экинчиден ошол бүтмөйүнчө мынау толук булардын ишине мынау соответствующий органдар кабыл албайт. Аталган үй Жалал Абад шаарындагы жаңы ыкмада курулган алгачкысы. Анын курулушу өткөн жылдын август айында башталып, январда бүткөрүлгөн. Муну азыр сыноодон өткөрүп жатышат. Жакшы натыйжа берсе, дагы 3 үйдүн үстүнө батирлер уланат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджетте 940 миллион сом деп бекитилет. Долбоорду даярдалып, азыр шаардык кеңеш комитеттин кароосунда турат. Ош мэриясы иштеп чыккан долбоордо казынанын суммасы былтыркыдан 105 миллион сомго көбөйөт. Чыгаша менен киреше тең чыгып, социалдык тармактарга көбүрөөк каржы жумшалмакчы. Ананда мектеп менен бала бакча кызматкерлеринин маянасына кала бюджетинен эсебинен көбөйтүү жагы каралган. Бюджет боюнча кабарчыбыз кенен айтып берсин. Ош шаарынын бюджети быйыл салык эмес кирешелердин эсебинен көбөйгөнү турат. Сумма 105 миллион сомго жогорулап, жалпы 940 миллион сом деп болжолдонгон. Даярдалган долбоордо чыгаша менен киреше тең, көбүрөөк басым социалдык тармактарды өнүктүрүүгө жасалат. Негизинен ошол өкмөттүн токтомунун негизинде зарплаталар көтөрүлдү. Башка көтөрүлгөн жок. Кала жолдорун оңдоп түзөөгө былтыркыдай эле 15 миллион сом каралып жатат. Капиталдык курулуш башкармалыгына да ушундай эле эң аз сумма ажыратылат. Көрктөндүрүү мекемесине да жылдагыдай эле 79 миллион сом бөлүнбөй болуп турат. Ош тазалык 35 миллион сом сураган. Эң көп каржы быйылда билим берүү тармагына тартылганы турат. Жалпы 339 миллион сом каралган. Сумма былтыркыдан 13 миллион сомго көп. Ушул маселени койдук. Быйылкы жылы республикалык бюджеттен бизге компенсация катары 150 миллион
акча каражаты берилиши күтүлүп атат. Ошол акча каражатты толугу менен ошол курулуш тармагына жана жолдорду оңдоого жумшайбыз деген азыр күндө пландарыбыз бар. Бюджет долбоорунда бала бакчалардагы орто жана кенже кызматкерлердин айлык акысы жогорулайт. Жергиликтүү казынанын эсебинен маянаны көтөрүү өткөн жылдын соңунда чыккан өкмөттүн токтомунун негизинде ишке ашып жатат. Бул үчүн билим берүү тармагына 2 миллион сом кошумчаланган. Мындан сырткары шаардык кеңеш депутаттарынын сунушу менен мугалим, медайым, бала бакча кызматкерлерине жөлөк пул берүү жагы да каралып жатат. Коомдук өкүлчүлүктөрдүн баардыгын чакырып, ушул шаардык кеңештин тиешелүү туруктук депутаттык комиссия бул долбоорду карайт. Андан кийин биз жалпы коомдук талкууга алып чыгабыз. Коомдук талкууда дагы ушул шаарыбыздагы тургундарын, шаарыбыздын элибиздин жашоочуларынын каалоолорун эске алуу менен биз ушул жакынкы ушул 1 айдын ичинде шаардын жергиликтүү бюджетин Ош шаардык кеңешинин депутаттары бекитип берет. Сессияга алып отуруп. Быйылкы жылы бюджет көлөмү көтөрүлөт делгени менен сынга алгандар бар. Буга жыл сайын ишканалар көбөйүп, салыктын өсүшү жүйө катары айтылат. Мэрия мунун себебин айрым салыктар республикалык бюджетке которула турганы менен түшүндүрүүдө. Ошондон улам бюджетти көбөйтүү үчүн ишканаларды шаар карамагына өткөрүү жанданган. Салык эмес кирешелерде муниципалдык ишканалардын соттошуп жүргөн 156дан ашык ишканалар бар экен. Ошолордун 56сы биздин пайдабызга чечилди азыр. Ошолордон түшкөн салыктар быйылкы жылдан 18 жылдан баштап биз Ош шаарынын бюджетине түшүп баштайт. Белгилей кетсек, Ош шаарынын бюджети 2016 жылы 1 миллиард сомдон ашкан. 2017 жылы дээрлик 200 миллион сомго аз бекитилип, коомчулукта күмөн жарала баштаган. Ананда экинчи борбор калаанын бюджети миллиардка жетпегени реалдуу эмес деген сындарды айтылып келет. Айдай Беделбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак. Өзгөндөгү жер көчкү жабырлануучуларынын жаңы конушунда мектеп курулушу кечеңдөөдө. Ынтымак жана Ана Кызыл айылдарындагы билим берүү мекемелери былтыр жыл аягында пайдаланууга берилиши керек эле. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн 1 ай өтсө да курулуш эми ортолодо. Жакын арада бүткөрүлбөшү ачык. Окуучулар болсо коңшу айылдардан окууга аргасыз. Бүтпөй жаткан мектептерди Нуржамал Баргыбаева көрүп келди. Бул Өзгөн районундагы жаңыдан негизилген Ынтымак айылы. Жаңы конушка Жалпакташтагы жер көчкүдөн жабыркаган 50 кожолук көчүп келген. Ушул убакка чейин баары турак жайын бүтүрүп, өз үйлөрүндө жашап жатат. Жергиликтүү бийлик тарабынан электр энергиясы, таза суу тартылып берилген. А бирок мектептин бүткөрүлүшү кечеңдөөдө. Курулушу өткөн жылдын октябрь айында башталып, азыр жарымдап калды. Бұл проектimiz жердин 9 балдан артык болгон үчүн проект көп, изменениялар көп болуп кетти. Өтө заманбапка ылайыктуу почти мектеп болуп калды да. Сметалык баасы ушул эсептелип азыр чыкканда 92 миллион болду. А так ориентировочно биз где-то 65 миллион болгон. Анан да баягы 9 балдан ашыкча жердин кыртышы ошого туура келген үчүн бул эсептелип чыкканда усиленный арматуралар коюлуп бүтүн бардыгы куюлуп чыкты да бул жердечи. Мынтип билим берүү мекемесинин курулушу бүтө электигине байланыштуу. Айылдагы балдар Куршап айыл өкмөтүндөгү мектептерге каттап окушууда. Жолдун узактыгы 3 чакырым. Ошондуктан атайын маршрут уюштурулуп, окуучуларды мектепке алып барып келишет. Деген менен айрым учурларда окуучуларга арналган унаалар кечигип, балдар сабактарына кеч калган көрүнүштөр болот дейт айыл тургундары. Буларда көп экен машина. Күнүгө бирден өчүрүт менен келишет экен ошо Өзгөндүн ишканасынан. Буга кечеге эле суукта түшпөсө аз жакшы эле, шарт жакшы эле. Кудай кааласа мына мектебибиз бүтүп калды. Сентябрга кеңири эле ушул жерде окуп калат. Айдоочулар окуучулардын сабак учурларына карап күнүнө 3 жолу келип жаткандарын билдиришүүдө. Маселен, биринчи каттам таңкы саат 8де келип, 8:30дагы биринчи сабак башталганга чейин мектептерге жеткирип коюшат экен. Дем алыш күндөрү коомдук транспорт катар иштеп, жергиликтүүлөрдү даректерине ташышат. Төлөм 20 сом чоңдорго, окуучуларга 10 сомдон. Анан бул жакта чындап күйүүчү майды деле актабайт бир күндө. Жардам катары келип кетет. Анан основной машина окуучулар бар маалында выходной күндөрү деле келип элди ташып турабыз. Ал эми аюу сайда үйлөрүн көчкү баскан жарандарга Ана Кызыл айылынан жер бөлүнүп, 13 үй бүлөгө акысыз турак жайлар курулуп берилген. Булардын балдары да коңшу айылдардагы мектептерге барып билим алышууда. Анткени салынып жаткан мектептин эми экинчи кабаты түптөлүп, алдыда тамын жабуу, бөлмөлөрдү ремонттоо иштери турат. Бирок план боюнча өткөн жылдын декабрь айында пайдаланууга берилиши керек эле. 9 балга чейинки жер эле, анан кийин изилдеп келгенде 9 балдан жогору болуп калды. Ага уже кошумча проекттер жасаш керек болду. Ошого 1 айдан ашык убакыт кетип, анан ошого бир аз аркага кечигүү болду. А так негизинен бүгүнкү күндө жумуш
январь айы кыш болуп атат дегенге карабастан жумуш жүрүп жатат. Сөз болып жатқан эки мектептин курулушунан вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев кабар алды. Ал капиталдык курулуш башкармалыгына мекемелерди ылдам жана сапаттуу бүткөрүү боюнча тапшырмаларды берди. Ал эми зарыл делген каражаттар мамлекеттик казынадан бөлүнүп берилет. Ынтымак айылындагы мектепти калган финансированиясын 2018-те бөлүнүп берилет. Ал дагы сентябрь айына чейин толук кандуу ишке кирет деп убада берип кетебиз. Жана Ана Кызыл мектебин Ана Кызыл айылындагы мектепти азыр көрүп чыктык. 25-30% иштер бүтүрүлүптүр, бирок финансирование алган бул куруп жаткан организация өтө жай кыймылдап атат. Буну көзөмөлгө алабыз. Өкмөт өкүлү ошондой эле Зергер айылындагы мектепке барды. Бул имарат эскисинин ордуна өткөн жылы тургузулган. Бирок курулуш иштеринде мүчүлүштөр кеткендиги аныкталган. Мындан улам сентябрь айына чейин кемчиликтерди оңдоо адистерге милдеттендирилди. Ошондо жаңы окуу жылынан тарта билим берүү мекемеси пайдаланууга берилиши керек. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Мектеп темасын улай. Баткендин Карабулак айылында курулушу 4 ай баштап өткөрүлгөн мектеп пайдаланууга берилбей жатат. Анткени аны өлкө жетекчилери келип ачып бериши элек. Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүнүн аягында Баткенге болгон иш сапарында ал мектепти ачып берүүгө үлгүрбөй калган эле. Эми өкмөт башы Сапар Исаков облуска барып, илим уянын кызыл тасмасын кесип бербеси белгисиз. Окуучулар болсо авариялык мектепте окуп жатышат. Кененирээк алдыдагы материалда. Жаңы мектеп бүтсө да Эрматов мектебинин окуучулары авариялык абалдагы эски имаратта окуп жатышат. Бир тарабы такыр жараксыз. Ошол себептүү коопсузураак делген бөлүгүндө баары тыгылып 3 нөөмөт менен окушат. Жарабайт деген немчесин бүтүмү чыккандан кийин бир имаратта окуп калдык, ал жерде 3 смен окуп турдук. Мектептин жаңы имараты мындан 4 ай мурда бүткөрүлгөн. 375 орундуу болуп курулган билим уянын пайдаланууга берилбей жаткандыгынын себеби да бар. Өткөн жылдын октябрь айында өлкө жетекчисинин катышуусунда ачылышы күтүлүп, бирок болбой калган. Ошентсе да жылуулук берилип, окуучуларсыз эле иштеп жатат. Мектеп эртерээк колдонууга берилсе, балдар тар класста эмес, жакшы шартта билим алышмакты жетат энелер. Бизге кимсе эле келип ачып берсе эле, ушу балдарыбыз окуп, 11-класстарыбыз ham сүйүнүп ушул мектепте жакшына болуп окуп, шончо жыл күттүлөрдө энди окугандары ыраса жакшы болот эди. Жаш балдарыбыз ham ыраса күтүп ататтар, качан ачып берет. Жаңы жылда деди, жаңы жылда ham ачылбады. Ачылат дегениге 4 ай 5 ай өтүп кетти. Бул мектепте 3 смен окуттар. Кечке чейин окуттар алмашып. Ошон үчүн ачып коюп эле, ага үйдөн эле барып келип, бардыгын ачып коюп балдарды киргизип койсо таптаяр. Күлүүгө чейин занавескасы тутуп, уже от жагылып даяр болгон. 51 миллион сомго салынган мектептин пайдаланууга берилишин жергиликтүүлөр дээрлик 2 жылдан бери ашыгып күтүшөт. 2016 жылы белгиленген мөөнөтүндө курулушу аяктабай, аргасыз артка сүрүлсө, эми даяр мектеп колдонууга берилбей турат. Качан ишке кириши боюнча тиешелүү кызматтардын маалыматы жок. Министрликке сводка бердик, эми ушул маселе жогору жактан чечилип, ачылышы болот. Ушуну жогору жактан келип, ачылышын уюштурулушу керек азыр. Бул негизи айыны билбейм, 2016 жылдын аягына бүтүп бериш керек эле, бирок биздин үй бүлөдөгү мүмкүнчүлүктөргө жараша мамлекеттин өзүнүн жараша мүмкүнчүлүгү бар экен, ошого жараша мына 2017 жылдын аягына бүттү. Азыр эми калган процедуралар боюнча мен маалымат бере албайм. Карабулак айылындагы Сейтказы Эрматов мектеби 1978 жылы курулуп, мындан 7 жыл мурда катуу жер түтүрөөдөн жараксыз абалга келип, бир корпусу иштен чыккан. Ошондон бери 500дөй окуучу эски мектептин 124 орундуу корпусунда окушат. Көйгөйдөн чыгуу үчүн айылга 3 кабаттан турган мектептин курулушу 2014 жылы башталган эле. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Ош облусунда мал жандыктарды идентификациялоо кечеңдеп жатат. Жараяндын биринчи баскычы былтыр жыл аягында эле жыйынтыкталышы керек болчу. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн 1 ай өтүп кетсе да, 20% иш аягына чыкпай турат. Анын себебин ветеринарлар күндүн сууктугу менен түшүндүрүшүүдө. Эми өнөктүктү февраль айынын аягына чейин бүткөрүү планы коюлган. Идентификация иштери боюнча кененирээк Марат Акимбек уулу кеп кылат. Өткүр Сулайманов Кара суунун Шарк айыл өкмөтүндөгү 4 айылдагы бодомалдарга бирка басып келатат. Азыр ветеринарларга берилген тапшырманын 80% бүтүп калды. Ар бир карамалдын кулагына бирка басуу менен Сибир жарасына каршы эмдөө жүрүп жатат. Өткүр Сулайманов Шарк айыл өкмөтүндөгү 1000ден ашуун малдын баарын
ушул айдын аягына чейин идентификациядан өткөрүп бүтүшү керек. Азыр күнүнө 60-70 башка номер басып атабыз. Идентификация Сибир жарасына каршы эмдөө иштери болуп атат. Бизге мына 20 февралга койгон, эми ошого аракет Кудай кааласа жыйынтыктап калдык. Ушул айыл калды, бүтөт Кудай кааласа. Өкмөттүн тапшырмасына ылайык малдарды идентификациялоо ишинин биринчи баскычы былтыр 1-декабрдан башталып, жаңырган жылга чейин аякташы керек болчу. Бул аралыкта малды каттоо иши кечеңдеп, идентификация иштерине дагы 1 ай кошуп берилди. Каттоо иши аяктап калса, ар бир бодомалдын ылаңы көзөмөлдө болуп, жугуштуу оорулардын тарап кетүүсүнүн алдын алмакчы. Кээ бир мынабу аба ырайына байланыштуу бүгүнкү күндө бул жаңы иш болуп аткандыгына байланыштуу кичине бул убактысы созулуп атат. Бирок биз пландаштырып атабыз, башка жерлерде пландаштырып, бул февраль айы ичи толук бүтүп, бул бир эле сырга тагып коюш эмес. Буну маалымат базасына киргизиш иш болуп атат. Ошо маалымат базасына киргенден кийин толук бул көзөмөлдө болот. Малдарды каттоо иштери аяктаса, ар бир үйдөгү карамал айыл өкмөттүн тизмесинде болот. Ал эми жылкыларга атайын даярдалган чип тагылат. Аны менен жылкынын кайсы жерде жүргөндүгүн да билсе болот. Ар бир мал идентификациядан өткөндөн кийин жарандар ылаңы боюнча жоопкерчиликти алат. Ал эми сатылган жана союлган малдар каттоодон чыгарылып турушу керек. Бул ар бир мал ээси ошол эгерде малын базарга алып барып сатса, ошол айыл өкмөттү операторлор бар. Операторго кирип базадан ошол маалымат баракчасын чыгартып, мен базарга алып кетип атам деген мааниде чыгартып, анан сатса, ошол маалымат баракчаны ошо сатып алган адамга берсе, ал киши өзүнүн жашаган жерине барып, ошо базасына киргизет турган система бул. Бул негизги максаты көзөмөлдөө. Малдын кыймылын көзөмөлдөө. Ош облусунун аймагында 359.338 карамалга 1К басылышы керек. Азыркы учурда алардын 80% каттоого алынып, 1К басылды. Идентификация иштеринин биринчи этабы бүтсө, кийинкисинде жылкыларга чип тагыла баштайт. Каттоо иштеринин 3-чү этабында кой эчкилерге 1К басылып, акыркы баскычында бал челектер каттоого алынат. Идентификация иштери аягына чыкса, ар бир мал жандыктары атайын каттоодо болуп, онлайн базада сакталат. Марат Акимбек, Азам Бузриков, Ынтымак. Ушул эле темага улай өлкөдө ветеринардык тастыктамасы жок малдар сатыкка чыгарылбай жатат. Жаңы эреже 1-январдан тарта күчүнө кирген. Ага ылайык идентификациядан өткөн бодо малдары ветеринардык текшерүүсүз сатууга тыюу салынат. Баш ийбеген жарандар 10 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Талап ишке кирген күндөн тартып ветеринардык тастыктамасы жок малдар базарга киргизилбей, артка кайтарылууда. Кененирээк Фируза Аскарбек кызы кеп калат. Бар берекет. Бар енді, 500 өтіп бер. Жаңырган жылдан тарта идентификациядан өткөн ар бир мал сатыкка чыгарда ветеринардык көзөмөл милдеттендирилген. Ага ылайык номер А1 үлгүсүндөгү аныктама талап кылынат. Эгерде ветеринардык тастыктамасы болбосо, ал мал ички базарга да чыкпайт. Эреже күчүнө киргенден тарта тиешелүү адистер текшерүүлөрдү башташкан. Анын негизинде бүгүн Баткенде 10дон ашуун мал базарга киргизилбей артка кайтарылды. Базарларга азыркы мезгилде контролду күчөтүп, 1К басылбаган, ветеринардык справкасы жок малдарды киргизбөөнүн аракетин жасап атабыз. Азыр кирбей дагы жатат. Өзүңөр көрдүңөр, азыр базарда негизинен малдын бардыгында 1Клар тагылган, бирок ветеринардык справка боюнча кээ бир проблемалар болуп атат, бирок мунсуз кирбейт мал базарларга мал. Тактама кагазы берилгенде мал айыл өкмөттөгү тизмеден чыгарылат. Сатып алган жаран өзү жашаган аймакка ветеринардык аныктамасы аркылуу каттайт. Мындан максат малдарды ар кандай ылаңдарга каршы эмдөөлөрдү текши жана убагында жүргүзүү. Анын алкагында ЭЭП базарына сапаттуу продукция чыгарууга жол ачат. Жаңы система иштей баштаганы менен тастыктама берген ветеринарлар жетишпей жатыптыр. Ушу ветврачтарды келип шетте карап өткөзүш керек. Мисалы үчүн муктаждуу экен кечкечкурун булар кээ бири түнкү саат 12де жолго чыгат. Кечкечкурун эми шарт да сатам деп калат дагы. Шарт машинага алып жүрсө ветврач жок. Ол айылда ол мынан дарада ветврач таппайсың мисалы үчүн. Деген менен мал базарларга сатып алуучулар 10-15 айылдан чыгышат. Алардын тизмесин бир жерден туруп чыгаруу кыйынга турат экен. Андыктан мал ээси айыл өкмөттөгү тизмеден чыгарып, тактама кагазын алганы оң. Эгерде мал базарга тийиштүү кагазы жок чыкса, мал ээсине 1000 сомдон 10 000 сомго чейин айып пулу салынат. Мындай жолго уруксат берилбейт. Базардын оозунда туруп алып бергенге эми негизинен мал сатуучулар, мал алуучулар бул боюнча эртерээк кам көрүш керек. Жок дегенде бир күн мурда биз азыр жерлерде эл кесиптештерибиз бар жерлерге атайын жарыяларды илип, телефон номерлерди жаздыртып, айыл өкмөттөрдө, айылдарда, эл көп топтолгон жерлерде бүт
биздин баягы координаттарды берип бир күн мурда алуу жагын эскертип атабыз. Талап аткарылбай жатканы үчүн жеке ветеринарлар жана ветеринардык инспекторлор айыл аймактарда түшүндүрүү иштерин алып барышууда. Аны менен бирге сыртка экспорттолчу малдардын биркасын алып коюу талабын да коюп жатышат. Эске салсак, Баткен районунда жалпы 35 миңден ашуун мал идентификациядан өткөрүлдү. Бул дегени райондогу бодо малдардын баары биринчи баскычта катталып бүттү дегенди түшүндүрөт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Өзбекстандын Наманган облустук драма театрынын чыгармачыл жамааты Ош шаарына келди. 24 маданий кызматкер 3 күн гастрол сапары менен болушат. Актерлор Азиз деп аталган спектакльди тартуулашмакчы. Ушул эле сахналык көрүнүш Ош шаарынан сырткары Араван жана Нокат райондорунда да коюлушу күтүлүүдө. Спектакльдан сырткары концерттик программасындагы даярдашкан. Спектакль бет ачары алдындагы материалда. Эки өлкө ортосундагы чек ара ачылгандан кийин Наманган атындагы музыкалык драма театры алгачкы ирет Ош шаарына келди. Чыгармачылык кече Өзбекстандын эмгек сиңирген артисттеринин катышуусунда башталып, кыргыз жана өзбек ырлары жаңырды. Ministerler tomonidan o'zaro Министрликтер тарабынан өзара достукту чыңдоо үчүн кечелер уюштурулуп жатат. Ошол себептүү дагы жаңы чыгармалар менен коңшу өлкөнүн маданият кызматкерлерин тосуп алдык. Şu бүгүнкү байрам Музыкалык программадан соң Нурулла Аббасхандын калемине таандык Азиз спектаклы коюлду. Спектаклда кем акыл Азиздин мүнөзү, жаш балдардай ой жугуртуусу көрүүчүлөрдү өзүнө тартты. Анан дагы ага энелер ортосундагы бири-бирине болгон мамиленин солгундап баратышы, бир туугандардын күйүмдүүлүгү, мээримдүүлүгү сыяктуу маселелери көтөрүлгөн. Atacağım oraya. Rozgar toxtamaydı. Təşvik çəkməyədə. Ha, seni dadam yaxşılab qarab durdu. Ki seni şaharga var oynatıb gedim. Hop. Qaça aka var. İndinge keç qolun. Mana Nuriddin, Aziz Bey'in oynagan Nuriddinni Мен Азиздин ролун Нурдинге тааныштырсам, бул оор роль экен деп макул болбогон эле. Мен сага ишенип тапшырып жатам. Ишеничимди акта дедим. Азыркы Азиздин ролу мунун өзүнүн да эң жакшы көргөн ролдорунан болуп калды. Kalasan. Dada, mana şu ko'ylagimda bir marta ko'chaga chiqib kelay, darvoza oldidan qaytib kelaman. Спектакль бир жылдын ичинде сахналаштырылып, актерлордун талантына, чеберчилигине карап тандалган. Таза аба, жаратылыштын дары-дармектен өйдө экендиги оштук көрүүчүлөрдү таң калтырды. Себеби акылы кем Азиз табият кучагында өзүнө келген. Aziz spektaklda bosh qahramonni ijro etganman. Мен бул роль аркылуу көп нерселерди айта алдым. Себеби бул мага абдан жаккан ролдорумдун бири болуп калды. Juda ham xursandmiz. 24төн ашуун коллектив менен келген театр жамааты Ош шаарында 3 күн болот. Бүгүн Ош шаарында коюлса, эртең Араванда, 3 февралда Нокат райондорунда көрсөтүлүшү пландалып жатат. Эми ар бир актерларыбызды Мага абдан жакты, себеби мурда телевизордон көрсөм, азыр жанынан көрүп жатам. Таланттарына таң калдым. Аллахымга бек сап шүкүрлөр болсун. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстан чек аралары ачылгандан кийин коңшу өлкөнүн театрларынан жайдары келин спектакли келип көрсөтүлгөн. Ал эми Кыргызстандан маданият кызматкерлери тарабынан Айкөл Манас спектакли Өзбекстанда тартууланган. Алдыдагы жаз айларында болсо эненин көз жашы деп аталган чыгарма Фергана өрөөнүндө көрсөтүлөт. Ошону менен бирге Кыргызстан, Өзбекстан актерлору бир сахнада чогуу чыгарма жаратууну көздөп жатышат. Акыр мен өз үкәңизман ака. Азизман ака, ha, aка, azizman. Хилола Ашурова, Айдай Беделбек кызы, Бахтияр Асылбек уулу, Ынтымак. Keçir olsan keçir diyadım. Akacan. Достугубуз кылымдарга улана берсин деп берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Студияда кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар.